Эми Курбан айт күнү. Курбан айт күнү демек 70 күндөн кийин отпайбы? Баягы ороза айттан кийин 2 ай, андан кийин Зулхичча айынын эмнеси болот? 9-күнү Арафа күнү деп коет. Арапа деген билүү деген сөз. Ана кээде чаташтырып, Рамазан айында эле Арапа күнбү, анан ороза айт кирип бараткан күндө Арапа күнү дейбиз. Жок, буларды шектик деп айтат. Жоксо чектик деп айтат. Чектик ошо күмөндүү, ай көрүндү, көрүнбөдү, ушул эле билинет. Кээде чаташтырып эмне деп алабыз аны дагы? Арапа бүгүн Арапа экен деп. Арапа болгону тиги Зулхичча айынын, мындайча айтканда Курбан айт келе турган айдын эсебин тактагандагы күндү ошону Арапа дейт. Бул ажылык барган кезде, Арафа тоосуна барган кезде, ошо түшүн билген күн, мындайча айтканда. Ибрахим алейхиссаламга жакшы көргөн нерсени курбанды чал деп айтат эмеспи? Ошол тууралуу окуя болгон окуя бул. Баягы мен түшүмдү анығына жеттим, я баягы тарбия деп коет, түш көргөн 8-күнү билет дагы, өз баламды курбанды чалышым керек турган. Болгону Алла Таала сынаган бул жерде. Менин буйругумду аткарабы, же баласын жакшы көрүп, менин буйруктарымды аткарбай коебу деп. Негизинен ал жерде Алла Таала эмне кылат? Кочкорду түшүрөт дагы, ошолду анан кочкорду курбанды чалып 9-күнү билди да Арафа. 10-күнү Зулхичча айынын 10-күнү курбандыкка кочкор союлган. Ошондон бери бизге эмне болгон? Курбандык кандай чалыныш керек, кайсы күнү аткарылыш керек? Ибрахим алейхиссаламдан бери келаткан эреже. Демек, Алла Таала баарыбыздын тутуп аткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Ар бир кетирген кемчиликтерибизди жараткан Алла Таала өзү кечирген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.